Надира Нарматова Батыштын ырдагандар Камчыбек Ташиевдин туура сөзүн бурмалап чычалашууда. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин пресс-конференцияда бийликке жалаа жаап, коомдо тескери пикир жаратуучуларга карата сүйлөгөн сөзүн бурмалап бөйрөктөн шыйрак чыгарып жатышканы аша чапкандык. Чычалай турган нерсе жок, ачуу чындык ошондой ачуу болот. Реалдуу жашоонун чындыгы ошондой болсо, эмнеге чычалап, күйүп бышып туура сүйлөнгөн сөздү жиликтеп бурмалап жатышат. Таң каласың. Демократия сөз эркиндиги деген мазмун. Эмнени айтсам, жазсам боло берет дегендикке жатпайт. Бул тек гана бейбаштык, ээн ооздук. Камчыбек Кыдыршаевичтин айткан сөзүн түз майынды кабыл алыш керек. УКМКнын жетекчиси катары туура айтты. Ар бир катардагы жаран жөнүндө сөз болгон жок. Сөз чындыкты бурмалаган, бийликтин жасаган ишин тескери көрсөтүп, коомдо туура эмес пикир жараткан. Бийликтин жасаган аракеттерине каршы ар кандай жалаалар, ойго келбеген божомолдорду ойлоп чыгып, жакшылыктан, ийгиликтен жамандык издеген эл бузар, журт бузар, ээн ооз, бейбаш бузукларга багытталды. Бийлик талашып бийликке жетпей калган топтордун троллдору, жугундуккорлоруна арналды. Бийликти жек көрсөтүүгө аракет жасаган массалык маалымат каражаттар, журналисттер, блогерлер, айрым жарандык активисттер Батыштан каржыланган НКОлорго арналды. Өзгөчө Батыштын ырдаган куру кыйкырык популист көбүртүп жабыртып сүйлөгөн, мамлекеттин микрофон трибунасын жекече өчү алуу, жекече кызыкчылыкка пайдаланып өзүн пиар жасаган жогорку кеңештин айрым депутаттарына арнады. Сыртта мигрантмын деп жүрүп, тынч жүрбөй мага жете албайт дегендей, оозуна киргенди сүйлөп, түз эфир жасап кайрылуу кылып, билдирүү тараткан кимдир бирөөнүн чабармандарына арналды. Өзгөчө фейктер жөнүндө айтты. Камчыбек Кыдыршаевич мурда эле айтыш керек болчу, бир топ кеч калды. Сын сунуш айтса болот. Азыр бийликке асылууга баа берүүгө эрте. Эл ишенип берген бийликти иштеп, ишеничти акташ үчүн эл өзү колдоп турушу керек. Президентте тең ушундай шылдыңдап, садыр эле садыр, эй садыр деген тарбиясы жок бакан ооздорго мыйзамдуу баа берилсин. Конституциялык сөз эркиндик укугун билгендер ошол эле мезгилде жарандык милдетин билсин. Демократия сөз эркиндиги деп 30 жылда бейбаш болуп бүттүк. 30 январда элибиз өз тандоосун жасап, шайлоодо үнүн билдирип, президенттик башкарууну тандады. Садыр Жапаровго мыйзамдуу жол менен шайлоого катышкан элибиздин көпчүлүгү өз ишенимин берди. Президент кылып шайлады, элдин ишенимин президент Садыр Жапаров кабыл алды. Элге ант берди, элибиз жаңы конституцияны кабыл алып берди. Мамлекеттин жоопкерчилиги бир адамдын колуна өттү. Эки тизген бир шылбыр кылып, президенттик жана аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин колуна алды. Андыктан Кудайдын буйругу, элдин колдоосу менен Садыр Жапаров бийлик башына келди. Анча-мынча кадрдык катачылыктарды эсепке албаганда өз командасын түздү. Ишенимди аткаруу Садыр Жапаров бийлик башында турган менен бир киши. Министрлер кабинетинин башчысы баш болуп Камчыбек Ташиев сыяктуу бардык министрлер кабинетинин мүчөлөрү, президенттик аппарат, губернаторлор, акимдер, мэрлер, айыл өкмөттөр, жалпы тармактык жетекчилерде биринчи темирдей тартип, ишине болгон жоопкерчилик, жыйынтык үчүн аракеттерди жасап, иштемейинче элдин ишенимин актоо кыйын. Анткени жеке жоопкерчилик деген нерсе Конституцияда так даана көрсөтүлгөн. Ошондуктан 30 жылдан берки ээн ооздук, бейбаштык, ушакчылык жок жерден караламай, жалаа жапмай деген оюндарды оюнчулар токтотушу керек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кудайым ушул кызга түбүреген тилди бериптир, бирок акылды бербептир. Кудайым ушул кызды лөлүн кайыр сурап эркегин баккан кызы кылып койбой, кыргыздын кызы кылып жаратыптыр. Бирок мекенге болгон мээримди бербептир. Кудайым ушул кызга баарын бериптир, бирок аттиң тыйып тыпчып акыл айтып кеңеш берип турар агайынды тууганды, эжени жеңени бербептир го дегеним. Манас десе эле барбая түшөт экенсиң, манас десе эле дардая түшөт экенсиң деп керек болсо, Манас атабызды да Бакай бабабыз тыйып тыпчып турган. Бул Назира ооздугу жок айгырдай эле кетти. Адыраңдаган тейден калктын калың катмарын сабатсыз, караңгы түркөй билимсиз деп суроо туулат. Мейли, эл сабатсыз экен, ошондо Садыр Жапаров капысынан келип калып эле баягы сабаттуу элиң сабатсыз болуп чыга келдиби? Жок да. Элди 30 жылдан бери канын кактап ичип, тентитип, окуп, чокуп, билим алганга мүмкүнчүлүк бербей койгон элдин уулдары ушул азыркы Назиранын кыжырын кайнаткан сабаттуулукка кептебедиби? Сабатсыздар деп ката жазгандарды шылдыңдап жатат бул кыз. Саясатты кой, туура жазып, ал түркөй до конца сабатсыз деп. Мейли, Назира ошончо патриот экен, чын эле. Орхан Эко кыргыздын жарандары кыйын сабаттуулардын сабаттуусу экен. Анда эмне үчүн ошол сабатсыз элин бекер окутуп, сабаттуу катмарга кошуу аракетин көрүшкөн жок? $5000 сурабай бекер окушса, башка кеп болот эле го. Байкаганым, Назира саясаттан эле сайрап калыптыр бул күндөрдө. Андай болсо мейли. Акаев, Бакиев дебейин, ал убакта биз жаш экенбиз. Бирок кечөгү эле Атамбаев убагында көз көрүнө күн санап
кыйнап карызга батып жаттык. Ушул Назиранын тибиреген тили ошондо кайда эле? Атамбаевдин балп этме, шалп этме фокустарын эмне ушунча сындаган жок эле. Патриот адам ар дайым патриот болот эле. Тандап таптабайчы. Албетте күмөн жаратпай койбойт. Демек, ары жактан сунулган акча Назираны ушунчалык сайратып жаткан чыгар. Ошол чын болсо калп эле ыйлап, калп эле элге күйүп, калп эле элдин сезими менен ойноп, кайдагы бир шылуундардын пайдасына иштеп берип, элди толкутпай, кичине алкымын тыйса, тилин кыскартса болор эле. Ашынып кетти. Маалымат булак Бактыгүл Иманбек кызынын Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү Ысык көлдө кармалышты. Июнь айынын башында Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгына облустун аймагында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү күч колдонуу жана коркутуу жолу менен жеке ишкерлерден акча талап кылып жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Мындан улам Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгын жана УКМКнын Ысык көл облусу боюнча башкармалыгын кесипкөй жана мыкты даярдалган кызматкерлердин ишинен биргелешкен тергөө ыкчам тобу түзүлгөн. Кылдаттык менен жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштердин натыйжасында жеке ишкерлерден акча талап кылып жатышкан шектүү адамдардын өздүгү аныкталган. Алар ички иштер министрдин ыкчам каттоосунда уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөлөрү катары турушкан. Бостере айылынын тургундары 27 жаштагы А, Т, 24 жаштагы А жана Б аттуу жарандар болуп чыгышты. Андан кийин тергөө ыкчам иштеринин жүрүшүндө шектүүлөр мыйзамсыз банк затын сактап жүрүшкөндүгү аныкталган. 11 июль күнү шектүү А, Р жана Б аттуу Infinity автоунаасы менен бара жатышканда Бостере айылынын көчөлөрүнүн биринде милиция кызматкерлери тарабынан токтотулган. Өздүк кароо жүргүзүү учурунда кийип жүргөн кийимдердин чөнтөктөрүнөн жапай кендердин жыты бар зат табылып алынды. Андан тышкары автоунаанын ичинен 16 калибрдеги колго жасалган ок атуучу курал да табылып алынды. Алынган заттын салмагы 12 граммды түздү. Сотко чейинки өндүрүш ишинин алкагында соттук химиялык жана соттук баллистикалык экспертизалар дайындалды. Ысык көл областык ички иштер башкармалыгы кылмышка шектүү делген адамдардын аракеттеринен жапа чеккендерди Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгын тергөө кызматына билдирүүнү өтүнөт. Булак факт кейжи. Эл чындыкты билсин. Ош мэри Алмашат Сарбашев кетип Осмонов мэр болобу. Кече Кыргызстанда 3 шаарда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Той болот, тойдон кийин бой болот демекчи. Учурда Ош шаардык кеңешине өткөн биздин Кыргызстан улуттар биримдиги жана бир бол партиялары биригип коалиция түзүүгө камданышып, Ата журт Кыргызстан партиясын борттон ыргытуу аракети жүрүп жатабы. Көрөгөч Мамыттын маалыматына таянсак, мындай демилгенин артында Искендер Кайыпкулов менен Арзбек Бурканов турабы. Булардын Барбарос планы боюнча биздин Кыргызстан партиясынын кожоюндары бир тууган Осмоновдордун бирөөсү мэр болору бышып калганын айтылууда. Эгерде жогорудагы маалыматтар чын чыгып кала турган болсо, анда Ата журт Кыргызстан партиясын бийликтен куржалак калтырып, Ош шаар боюнча Ташиевди алсыздантуу аракети катары бааланабы. Бул эргулдар тынч жаткан жыландын куйругун тебелешип, бирди көрүп калышпайбы? Көрө жатарбыз. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Боом капчыгайында балдарды ташыган 3 автобус кырсыкка кабылды, жарадарлар бар. Боом капчыгайында 3 автобус балдар лагеринен кайтып келе жаткан балдар менен кагылышты. Бул тууралуу Кактус медиа редакциясына күбөлөр кабарлашты. Алардын айтымында бүгүн 11 июлда Чүй облусунун Кемин районунда Ысык көлдө жайгашкан балдар лагеринен балдарды ташып келе жаткан 4 автобустун ичинен 3 автобус жол кырсыгына кабылды. Андан тышкары дагы 2 унаа жабыркаган. Алдын ала маалыматтар боюнча жабыркагандардын арасында балдар бар. Чүй облусунун жол кайгул кызматы Кактус медиа редакциясына кырсык боом капчыгайында болгонун билдирди. Патрулдук милициянын коштоосунда балдарды ташыган автобустар Ысык көл облусунан Бишкекке кайтып келе жатышкан. Колонна алдында патрулдук автоунааны айдап бара жаткан МАИ инспектору аварияны көрүп, дароо токтоп, жаркылдаган маяктардын бардыгын өчүргөн. Анын артынан бараткан автобустар токтой башташкан, бирок алардын үчүнчүсү токтой албай экинчи автобусту сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен бир тарбиячы жана бир нече бала жаракат алышкан. Алардын абалы канааттандырарлык болгонуна карабай тез жардам кызматы алып кеткен. Булак Кактус медиа. Эл чындыкты билсин. Экинчи аял алып той берген кишиге козголгон кылмыш иши кыскарды. Сузак районунда экинчи аял алып той берген адамга козголгон кылмыш иши 29 июнда кыскартылганы белгилүү болду. Бул маалыматты Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы ырастады. Мекеменин маалыматына караганда тергөөнүн жүрүшүндө той өткөргөн адамдын 2 аялы 2 башка даректе жашагандыктан жаза кодексинин 2 жана андан көп аял алуу беренесинде каралган кылмыштын курамы аныкталган эмес. Жыйынтыгында иш өндүрүштүн
тартылган. Июндун башында социалдык тармактарда Сузактын тургуну жубайы менен ажырашпай туруп, экинчи аялга үйлөнгөнү, тоюнда биринчи келинчеги жана балдары аларды куттуктаганы тартылган видео тараган. Бул окуя коомчулукта талкуу, сын жаратып, милиция фактыны жазуу кодексин 2 жана андан көп аял алуу беренеси менен каттаган. Кыргызстанда көп аял алууга тыюу салынган. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Алымкадыр Бешналиев: биз карантин киргизүүнүн ордуна ысык көлдө туристтик сезонду ачтык. Эгерде Кыргызстанда карантин киргизилсе, анда экономикада чоң кризис болот. Мамлекет эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды бере албай калат. Бул саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешналиев маалымдады. Биз карантин киргизе албайбыз, тескерисинче ысык көлдө туристтик сезонду ачтык. Медиктер күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Өзүңөр көргөндөй ысык көлдө ооругандар көп эмес. Ал жакта кошумча койка орундар даярдалган, деди министр. Ал санитардык эрежелерди сактоого, бет кап тагынып, колду жууп, антисептик колдонуп жана социалдык аралыкты сактоого чакырды. Өткөн жылы карантин болгон 2 айда экономика абдан жабыркады. Элге кыйын болду. Ал абалдан биз Насия донорлордон акча алып чыгып кеттик, деди Бешналиев. Булак Сокол Медиа. Эл чындыкты билсин. Ташкент тамчы каттамы боюнча алгачкы туристтер ысык көлгө келди. Ысык көл эл аралык аэропорту 11-июлда жайкы туристтик мезгилдин алгачкы Ташкент тамчы Ташкент маршруттук каттамын тосуп алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Эл аралык авиамаршрутту Ташкенттен Ысык көл областына Uzbekistan Airways авиакомпаниясын аткарып, ал 40 жүргүнчүнү жеткирди. Авиакомпания каттамды жумасына бир жолу жекшемби күнү жүргүзүүнү пландоодо. Учуу убактысы 1 саат 30 мүнөт. Урматтуу жүргүнчүлөр, Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому авиабилеттердин баасын көзөмөлдөп же ага таасир тийгизе албайт. Билеттерди сатууга да тиешеси жок. Баа саясатын авиабилеттерди ишке ашырган авиакомпания ички эрежелерине ылайык аныкташат. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Американ атайын кызматтарында Мадумаров тууралуу эмне маалымат бар? Америкалык хакер секретный 10 миллион документти ачыкка чыгарып салган спецслужбалардын сайтын бузуп, анын ичинде Мадумаров тууралуу документтер көп. Бирок аны жарыяласак эле эл ушундай турбайбы дейт. Мисалы, төрагалыктан жаңгак чыры боюнча кеткен деп келишет. Ал эми Американ элчиси Мадумаров келечекте президенттикти алып коет деп чочулап, бийлик күчтүү атаандашын жоготту деп отчет берген спецслужбаларга. Мадумаров кетпей турса 1 айдан кийин чоң эл аралык кызматка шайланмак кыргыз төрагасы катары. Күлүктү бутка чаап аксаткан калкпыз да илгертен эле. Маалымат Булак Умар Абдалимовдун Facebook баракчасынан алынды.